Мындан бир нече күн мурда Улуттук банк жеңилдетилген насыяларды бере баштады деген жалган маалымат пайда болгон. Ал интернет желеси аркылуу желдей тарады. Саламатсыздарбы айымдар жана мырзалар. Мен банк менеджеримин жана каржылык жардамга муктаждар менен иштейм. Эгерде сизге каражат керек болсо жана сиз олуттуу жана жоопкерчиликтүү адам болсоңуз, биз сизге керектүү суммага насыя беребиз. Эгер сизди бул сунуш кызыктырса, кененирээк маалымат алуу үчүн төмөнкү шилтемеге кириңиз. Адатта шылуундар ыңгайлуу шарттагы насыя алуу үчүн кардарлардын алдын ала комиссиялык төлөмдү ишке ашыруусун өтүнүшөт. Аны менен бирге толук персоналдуу маалыматтардын топтомун электрондук анкета аркылуу толтуруу шартын коюшат. Улуттук банктын кызматкерлеринин айтымында бул купуя маалыматтарга жетүү үчүн кеңири тараган шылуундук жол болуп саналат. Биздин Кыргызстандын шартында тилекке каршы финансылык алдамчылар, пирамидалар кээ бир учурда өтө активдүү иштеп жатышат. Алар мисалы сизге өзүңүздүн почтаңызга, жеке почтаңызга же номериңизге чалышы да мүмкүн, почтаңызга кат жөнөтүп же SMS жөнөтүп, анан WhatsApp номериңизге деле мындай ар кандай тексттерди жөнөтүп, мисалы сиз бирдеме утуп алдыңыз же розыгрышка катышып утуп алдыңыз деп, ошол приз алуу үчүн мисалы мынча сумма бизге которсоңуз аласыз. Бул шылуундар тарабынан жасалган кылмыштын бир гана түрү. Эл аралык экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюмунун статистикалык маалыматына ылайык, былтыр кыргызстандыктардын 8% финансылык пирамида жана онлайн шылуундардын оюндарынан жабыркаганы айтылат. Бул КМШ өлкөлөрүнүн ичиндеги эң жогорку көрсөткүч болуп саналат. Жылдын башынан бери 4000ден ашык иш учурда ички иштер органдарында республика боюнча каралып жатат. Аны алдын алуу үчүн биздин ички иштер министрлиги тарабынан социалдык түйүндөрдө дагы көптөгөн эскертүү катарында эскертүүлөрдү берип жатабыз. Улуттук банктын маалыматына ылайык, жылдын биринчи чейрегинде эле 500дөн ашуун уруксатсыз төлөм операциялары катталган. Ага карата жалпы сумма 1 миллион 200 миңден ашуун акча каражатын түзөт. Ал эми быйылкы жылдын эсебинен кыргызстандыктарга келтирилген зыян 120 миллион сом же 1 миллион 300 миң долларды түзгөнүн ички иштер министрлиги кабарлады. Калыгул Асанбаев, Батма Искандарова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.